оно есть, вы же приезжие деп же. Biz Қытайбыз bu. Biz қаяқтан келіп тұрмыз? Біз қырғызбыз. Біз Қырғызстанның любой точкасында жашағанға құқықтымыз да, тұру ғой. Ким келіп іштесе ошоға асылады. Бізге жашау бербейді да. Қиынапты. Даже біз Майқанбаев десе көшеде жүре албас болдық. Жадағасы Садовый мен ушу Ленинский эменинчи Мыкан айылын бири-бирине кайраштырат. Мыкан менен Садовый айылы мондай айыл да. Чогуу жашаган. Ошол экөөнү бири-бирге кайраштырып, булар да жакында согуш чыгарат, ушулчу. Эми менин кечинде келип мени коркутушат карап тургула. Мы коренные жители деп айтат. А биз эмне коренные эмеспизби? О жерде биз азыр сөгүп кетти. Приезжий, понаехавший нищеброды деп. Аял баркычтарды сүйрөп чыгып, эмне үчүн саласаң үйүңөрдү бузабыз, бул үй незаконно салынган деп. Ушинтип келип элди да коркуткан да. Вы представьтесь. Кайрат Кенжебаев, 105 предел, журналисттер, медиапортал. Сиз бияка ким болосуз? Айткандай эле элди бөлүп жарып атабы, же тууган болосузбу, же кимси болосуз? Мен деген местный, коренной житель села Мыкан. Они вообще не наши, не ленинские, без ленинские. Кайрат защищает эти участки, говорит, незаконно. Да. Они живут на нем, жыргап, чардап. Их очередь турасыз. Мына мен деген мать-одиночка, эки балам темселеп жүрөт. Застройка идет. ФПС жерлерде. Ошондой кылып атат. Аламидин айыл өкмөт, мы вышли, прокурорский проверка болду. Постановление бар экен, анан ким жазат? Ленин айыл өкмөттүн жерлерин эки айыл өкмөттүн башчылары сатып атышат. Ошондо саткан жерлер болсо, мына ушул адамдарга сатып атышат. Эмне үчүн башкаларга сатыш керек, бизге бербей? Он борется за права своего айыла. И мы просим освобождения нашего добросовестного, добропорядочного. Саламатсыздар, урматтуу Су Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү. Кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Мен азыркы учурда Алам үйдүн райондук сотуна турабыз. Анткени бул жерде ошо жер талашынан келип чыккан чыр карап жаткан учур экен. Азыр ушул Алам үйдүн районуна караштуу Алам үйдүн айылынын тургундары келиптир. Азыр ошо окуялардын эмне себептен мындай элдер топтолуп атат, нааразычылыктар болуп атат, ошонун жерине сурап билмекчибиз өзүнөн. Эмне болуп атат? Болуп аткан эле. Мындай эмне ошо айтып кетиңиз. Атыңыз жөнүндө айтсаңыз. Мен атым Маманаев Асылбек Нурбекович. Асылбек байке, эмне болуп атат? Эмнеге чогулуп келдиңер? Эмнеге эки жаат болуп буякта турасыздар соттун алдында? Эмне болуп атат? Бул жерде Майканбаев Кайрат деген бар. Ушунча жылдан бери бизди какшатып кыйнап келатат. Ал ким Майканбаев Кайрат деген? Аламидин районуна караштуу Ленинский айыл өкмөтүнүн депутаты болуш дейт. Эмне болуп какшатып кетет? Бизди экиге бөлүп келгин кылат өзүнүн мекенибиздечи. Кандайча келгин түшүнбөй атабыз. Бизди жанакы сессияларга барып катышып, биз да ушул чыгышаттын артында жашайбыз да, Новостройкадачы. Тиги булар болсо эле понаехали, вы кто такие? Вы достали такие приезжие деп бизди кыйнап постоянно ошондуктен биз арыз менен өкмөткө кайрылганбыз. Мына бүгүнкү күндө азыр бул жака келди, чыгып кетиши мүмкүн. Биз ошон үчүн плакаттарды жаздык да мына келип отурабыз. Азыр ал камалды эле. Эмеде? Кармалды да. Кармалды. Убактылуу иш козголуп кармалды. Эмне боюнча иш козголду? Жер сатуу боюнча эме? Элди бөлүү боюнча, элди козгоо боюнча, арыз түшүп. Анан өткөндө сайттан карасак, бир дагы уголовный жумуштар бар экен анын. Ошолор дагы бар эле. Анысында уже жаптырыштуу билбейбиз, түшүнүксүз. Ал жерлерди саткандыгы дагы өкмөттүн акчасын коротуп, депутат да өкмөттөн бир жака иштетиш керек экен, анысында башка жака жибериптир. Анысын билбей атабыз биз. Азыр бир байке бар эле, кеттениз угрожать этип атышат, жакта туугандар келип улам сөгүп аркылуу сөздөрдү айтып коркутупчу. Эмне так оно есть, вы же приезжие деп же. Биз Кытайбызбы? Биз каяктан келип турбуз? Биз кыргызбыз. Биз Кыргызстандын любой точкасында жашаганга укуктуубуз да, туурабы? Анан ошон үчүн укугубузду коргоп бергиле деп укук коргоо органдарына кайрылдык, сотко кайрылдык. Анан мына чыгып кеткен да ошого мына плакаттарыбызды жазып алып келдик. Ошол Берип турбайсың. Да, ушуп жаздырбыз, ошону камалсын деп. Азыр башкаруу чарасы каралып атат деп. Ошол биздин талабыбыз буга чара колдонуп камалсын. Бир аз көзү ачылып түшүнсүн. Мыйзам бузууларга жооп бере турган убакыт келеринде түшүнсүн. Мыйзам бизде баш мыйзам бар, ошол мыйзам менен жашайбыз да биз. Анын чыгарган мыйзамын, анын талабы менен жашалынбайт да. Бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мыйзамдар, өзүнүн конституция бар. Ага каршы өзүнүн калоосун кылат. Анын кылып аткан жумуштары толтура. Ошол жерде айыл өкмөт болом деп мунун өзү внутренний жумуштары толтура экен. Айыл өкмөт болом деп айыл өкмөттөрүн иштетпей 1-2 айыл өкмөттү жок кылды. Ким келип иштесе ошого асылат.
бийликке асылат. Мына Зулушук мына бизге азыр жаңа эмекел акимдик шайланды да. Жаңа акимдик шайланганына 1 ай боло элек ошого сайылып асылып баштады. Аким тоже мынандай, аким тигиндей, аким иштеди. Аким келгенде 1 ай боло элек. Алмасып кетип атканда. Андан Курманбек Зулушев жогорку эмеге прокурорго да асылып сүйлөйт. Кыргызстанда сенден башка түз киши жокпу? Мына өзүңдү жер саткан экенсиң, толтура каржы акчаларды алган экен. Мына бизди какшатты, мына элдер бекерге келген жок. Азыр мунулардын эмесинен жылып кетишти. Эртеден бери турасың ол жерде көпчүлүк болчу. Көпчүлүк эл айта албайт дагы. Айтсаң коркутат бул. Жанагындай үстүңдө мындай кылам, тигиндей кылдырам. Базардагылар келишти азырчы ол жергечи. Месосоркен базарынын жанындачы. Ошол жерге булар да барып сода кылайын, жана суббота воскресенье күндөрүчү. Жанакы бирдемелерин алып жайын десе алып ыргытып, бул бай өзү өтө бай. Гилтеген особнякты салып жашайт. Өзү болгону 1 айлык өкмөттүн депутаты каяктан алды ошол акчаны? Мейли биз ага көз арткандыгыбыз жок. Бизге жашоо бербейт да. Кыйнапчы. Даже биз Майканбаев десе көчөдө жүрө албас болдук. 2 айылдык азыр ошол өзүнүн жашап аткан Мыкан менен Садовый айыл мондай айыл да. Чогуу жашаган. Ошол экөөнү бири-бирге кайраштырып, булар да жакында согуш чыгарат, ушулчу. Ушун айынан. Ошол үчүн кайрылганбыз органдарга чыгып. Жоопко тартыңыздар, жоопко тартылсын. Майканбаев жоопко тартылсынбы? Тартылсын. Камалсынбы? Камалсын. Эл бузукусу камалсын. Мен деген Садовый айылынын тургунумун да. Ушул боюнча биз Майканбаев боюнча 1 жыл мурун эле жазганбыз, аран каралып атат да. Анан бизде айыл тургундарына жада калса малды жайытка чыгарганга эметишпейт да, тыюу салышат. Мы коренные жители, бирдеме деселе мы коренные, понаехали. Өзүнүн эле депутат бир эже бар, 70-тен ашкан ушу Мыканда депутат. 70-тен ашкан эжени залетная дейт. Ты залетная тентип келгенсиң деп. Ал эжени ыйлатып атышат. А бизде болсо силер вообще унчпала, вы молчите дейт. Силер тентип келгенсиңер дейт. А биз тентип келгенде биз Кытайдан келдикпи? Биз Кыргызстандан эле келдик кой эле. Тайраңдап кытайлыктар, индустардын баары тайраңдап жыргап жүрүшөт. Биз өзүбүздүн жерибизде өзүбүзгө кор болуп атабыз. Бири-бирибизди кордоп атабыз. Кыргыз өзүбүзгө кор болуп атабыз. Өзүбүздүн жерибизде. А башка жерде айтпай эле коелу да. Ушул күн көрсөтпөйт ушул балачы. Камалсын бул балачы. Вообще каныбызды сооруп атат. Жоопко тартылсын. Ленин айылы менен Садовый Ленинский айыл, Ленин айыл өкмөтүнө кирет. А мындай Садовый менен тиги Мыкан мындай параллельныйбыз. Жада калса Садовый менен ушу Ленинский эменинчи Мыкандын айылын бири-бирине кайраштырат. Айтып атпайбы, малды чыгара албайбыз. Малды чыгарып антип алар, мындай балдар бирдеме деп тескери сүйлөсө, балдар тескери кечинде келип алып туруп үйүнө келип алып коркутушат балдар. Менин кечинде келип мени коркутушат карап тургула. Булардын өздөрүнүн принципи ушундай. Анын өздөрүнүн булардын эмеси жанагы эмне деп коет, мы коренные деп өздөрүнүн эмеси. Биз жергиликтүү тургундар. Биз жергиликтүү тургунбуз, калгандары бүт тентип келген. 5-6 семья азыр эле ушу жерден баарыбыз кайтты. Мы коренные жители деп айтат. А биз эмне коренные эмеспизби? Биздин укугубузду ким коргойт? Уже канча жылдан бери жүрөбүз ыйлап. Мына момча кишинин убалы кимге? Ошо коргоп берсин деп келдик. Муну мынтип билсек, муну килдиртпей атат бизге. Алгыла деп. Это незаконно дейт. А эмне законно? Өзүнүн жерибизди эмне үчүн биз коргошубуз керек? Уже действительно уже Ленин айыл өкмөтүнөн өзүнүн айылынан да келген мына кези. Мына Ленинскийден дагы мына өзүнүн тургунумун жашаганына бир 40 жыл болду. Бул баланы жакшы тааныйм. Бул сессияларда деле биз катышып калабыз депутаттарына, ошондо деле бут тозуп эле каерден эле бир жакшы чечим чыгарып бир нерсе кылганда эле бут тозуп эле бул бала уруш этегинде кадимкидей эле мушташып эч тынчтык бербейт. Бул депутаттарга деле мындай жакшы эме кылбайт, иш жүргүзбөйт деп бала. А даже бизди да алдаган күндөрү болду. Мисалы мени алдады. Эмне болду? Чекиш атадан жер берем. Мен өзүм ошо сельсоветте өзүм көп жылдан бери очередте турам. Балдарым, балам асты 40-ка чыгып калды. Анан барыңыздар, ошол жака барыңыздар чекиш атага, биз жер беребиз. Бир эшкөр дегенде бирден жерге неме кылгыла дегенден барып кишини көбүрөөк ээрчиткиле дегенде баягы очередте турган балдардын баарын ээрчитип алып барсам, а жерге барганда өзүнүн проблемасын эле айтып, биз жөнүндө эч нерсе айтпай эле өзүнүкүн бизди көрсө, өзүнө киши мындай жител кылып эле ээрчитип барыптыр. Ошол а жерден айтсак да ошол жерден айтты. Бар этегинде айтты, өзүңө келген жагыңарга кеткиле. Мен андай деп сүйлөгөнүм үстүн деп айтып атпайбы.
Кече жакында деле ушундай сөз болду, ошону айтып эме алсак, бүлүп бар прокуратурага жазгыла, тияка жазгыла, бияка жазгыла. Деп бизде эчтеке коркпойт бул бала. Билбейм бул кандай законду тоготпойгон. Президентке да жазганбыз. Ошонун эжелер, ошонун сторонниктери. О жерде бизди азыр сөгүп кетти. Приезжий понаехавший нищеброды деп. Ama эжелерге сүйлөтөбүз, ошону айтып болду. Кошчоңуз барбы? Байкелер. Бул мен атым жөнүм Сатманов Медер. Бул Майкамбаев Кайрат деген бул Ленинский айлык депутаты көп жылдан бери 2 айылды бириктирбейт. Өзүнүн айылын эриктирбейт. Чагымчылык жанагындай сырттан келгенсиңер, айылдан келгенсиңер, биздин жерлерди ээлеп алдыңар. Биз биздин жерибиз, биз өзүбүз билебиз жерибизди. Сен каяктан келдиң, ошол жактан келет деп бизди бөлөт. Кемсинтет. Анан башка дагы бунун дагы толтура иштери бар. Алма санап отурбайын. Болгондо ушул основной ушул да. Основной ушул эли бөлгөнү. Мисалы үчүн мен өзүм Кыргызстанда жашап туруп, Кыргыз жеринде бөлөксүнүп калганыма мага туура эмес. Бөлөксүнбөшүм керек. Мен Кыргыз жеринде мен кайерде жүрбөйүн, кенен жүрүшүм керек. Ошо мени таластыксың деп бөлбөш керек да. Эч ким. Мен ошол жерде кайерде жашасам, ошол жерде менин укугум бар. Ал экинчи дагы бир маселе бар. Бул биз сыйлап, биз ошого баш ийип, ошону мекенин бизди коргойт, мекенинде жашап жүргөн мекендештерибизди, мисалы үчүн кандай түшүнсөм, укук коргоо органдарын, прокуратура органдарын, бийлик органдарын бүттүгүн жаманатты кылат. Жамандайт. Продажный, ардеке деп, сатылган депчи. Анан биздин эмебиз бар, укугубуз бар ошо. Алар биздин укугубузду коргоп жүргөн адамдар. Алар биздин коргогон адамдар да. Ошолор коргогон адамдарды бул сатылган адамдар, продажныйлар деп ошолорду шекелтирет да. Мен ишенген, мен үйүмдө тыныч жаткан, ошого ишенип тыныч жаткан кишилерди, бийлик органдарын бүттүгүн сатылган деп жаманатты кылат. Бүт эле жерде ошолот. Анан биз эми Кыргыз мамлекетте жашап аткандан кийин бир коркпой жашашыбыз керек да. Ушундай бөлүнчү чагымчылардан арылып жашашыбыз керек. Тынччылыкта жашашыбыз керек да. Ошол менин сөзүм. Эле бара кошуп жатсыз. Жок, болбосо эл депутат кылды. Эл депутат кылып ушул балага ишенген. Ишенгенден кийин элдин ишеничин акташ керек эледи. Кайра ошол депутаттык мандатты колдонуп, кайра бизге күч көрсөтүп атат. Кысым көрсөтүп атат. Мына 7 жыл болуп калды. 7 жыл болуп калды. Болбосо эл көтөргөн да ошону, ошол даражага. Эмне үчүн кайра элдин кызыкчылыгын ойлобойт бул? Өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Ошол. Ошонан ушунча унчукпай келдиңиздерби? Ушунча мисалы 7 жыл болду дейсиздер депутат болгончо, ошо 7 жылдан бери ушунча. Үнчүлүп келаттык, урамчы. Үнчүлүп келаттык. Роодо кайрылып коебуз, тияка барабыз, бияка барабыз, бирок бул жанакы депутат болуп мандаты бар. Бай. Колунда акчасы бар. Может быть, эми биз далил жок. Ал озорун жаап коебу, бирок жаппай атабы билбейм. Арызданып эле келаттык. Улам элечи өзүнү толтура жолу барып кайрылдык. Биз өзүнө эле бир 20 жолу бардык окшойт, байке. Кайрат Майкамбаевка өзүнө. Байке ушул биз деле Кыргызстандын жараныбыз. Приезжий болуп эми кандай бул эми бизде деле ошо сендиги паспорт бизде деле. Эми биздин деле укугубуз бар, бул биздин борборубуз. Биз Жети областын эли баары бир тартылып келип жашайбыз борборубузда. Эми жон койбойсуңбу бизди кыйнай бербей. Мына биздин мисалы Чекшатан артында тамдар жаңы салынып, аминиция чыкты да мисалычы. Ошол жерде салынып аткан тамдарга келип алып, ошолорду азап берет. Аминицияга да каршы да президент мисалы аминиция жаралады. Ушу салынган тамдар мыйзамдаштырылсын деп. Ошого карабастан кечээ күндө барып алып, өзүнүн дагы блогерлерин алып барып алып тарттырып, тамдардын арасында калып кеткен фундаменттерди бирөөсү жарым куйган, бирөөсү жарым көтөргөн, ошолорду бузасыңар деп салдыртпай эми кандай болсун? Бир контурдун ичинде эмне мондай тамдар салынган болсо калгандар карточка тикмек беле. Азапты көрсөтөт ошолорго. Суу бердиртпейт, свет бердиртпейт. Документтерди могул жактан акимчиликтен келип документтерди комиссия жиберип ошолорду мыйзамдаштырып берели, эми айыл статус берели десе, келип туруп акимчиликти сутчуун чыгарып турат. Азыркы күндө ошонун айынан бул Чекшатан артында документтер токтолууда да мисалы. Ушундай азаптарды 2 айылдын ортосунда чек араны тактап коелу, анкалак болуп калды. Садовой айылынын берки Аламедин айыл өкмөтү өтүп ошол жерди ремонт кылайын десе, жол Ленинскийге карайт.
Ал бюджетинен Аламединский ал жолду карай турган болсо, ага болбойт. Ал бюджеттен ал жака курата албайт. Себептен Ленинскийдин жолу. Айыл Аламединге караштуу. Ушундай да? Мисалы жолдун биягы Аламедин, жол Ленинскийге карап кала ошондо. Жок, мисалы мындай да? Бул 2 айыл мына мындай. Бул айыл. Мына карап коюңуз. Сиз садовойсуз деп коеюн. Мына жерде биздин айыл өкмөтүбүз. Мына жол турбайбы? Жолду ремонт кылып барыш керек да сиздин айылыңызга. Бул жол Ленинский да? Ленинский вообще алыста. Ал мени неге ремонт кылдым дейт? Ал менин айылым жок дейт. А биз Аламединге келтирип жолду ремонт кылбайсыңбы десең, бул келип ремонт кылса, өкмөттөн буга сен бул Ленинскийдин жолун эмне ремонт кыласың дейт да. Анан ошонун себебинен бул анклав болуп калган айылды анклавдан чыгарып, границаны тактап бекитип берели. Аламедин айыл өкмөтү өзүнүн бюджетинен ушул жакты камсыздасын, жолун карасын, суу себетин карасын десе, мына канча жылдан бери тигиндей кылып жазат, мындай кылып жазат, азапка салып, соттошуп, сотко баш ийбейт айтмакчы. Сотко. Мына 2 жолу соттолду, 3-чү жолу сот болуп утулду. Соттун чечимдери чыгарып берген токтомдорго, мыйзамдарга баш ийбейт. Сот милдеттендирип эми барып менуска илип бергиле, ошол жанакы катталбай атат деп чечим чыгарып берсе, ошого да баш ийбейт. Өзүнүн бир республика кылып алган бу түшүнүксүз да. Өзүнүн мыйзамдарыны гана жактайт, биздин өкмөттүн чыгарган мыйзамдарга каршы. Ушундай. Сиз айтуңуз боюнча өзү каалагандай кылып келет. Өзү каалагандай кылып келет. Өзү каалагандай элдерди алдайт. Мына эжелер айтып атпайбы, чекшатан аркасынан участок берет элем деп. Ал мисалы элдердин жери, үлүш элдеринин. Булардын эжелерге да калп сүйлөп, барып басып алып алгыла, ошол жерлерден силерге жер берем деп, бул эжелерди алдап жибериптир. Ал үлүштүн элдери. Мисалы биз сатып алгандар үлүштүн элдерин сатып алган жерлер. Ушундай кылып туруп элдин башын айландырат да. Бул эжелер анан аягында ошол жерде местный жителдер билгенден кийин айланайын, Кайрат сен вообще эме турбайсың деп, анан кийин келип мына аферист экенсиң деп келип жүрүшөт. 2020-жылы азыр президентибиздин жарнага чыкпадыбы? Жана салынкан үйлөр кызыл китеп алсын депчи. Бул болсо жанагы эмеден ГУВДын балдарымы элчитип келип алып түн ичинде омондор менен келип алып, ар бир үйдү кыдырып, аял байкуштарды сүйрөп чыгып, эмне үчүн саласың, үйүңөрдү бузабыз, бул үй незаконно салынган деп. Ушинтип келип элди да коркуткан да. Салынып калган үйлөргө келип. Уже канча жылдан бери, 10-15 жылдан бери жашап аткан элде. Жергиликтүү кеңештин депутатына ошондой укугу бар бекен. Ошондой укуктугун уже айтып атпайм, бул өзүн тимели пир сезип алган. Өзүнчө эле буга эч кимдин күчү жетпей калды. Президентибизге да жазганбыз. Мандатын алыштым. Мандатын ала албай коюшту го эч ким. Эч ким каалаганын кылып атат. 7 жыл болсо 2 жолу срокто отурат да бул. 2 срокто отурат. Анан дагы эме кылыпчы. В общем, элди ушунтип эле уруштуруп эле бударажд этип жашап аткан элди мен сенин үйүңдү бузам деп келип участковый милицияларды алып кыдырып иши кылып ушунтип эле коркута берет да. Буга такыр эч кимдин күчү жетпей койду. Жанагы түн ичинде омон менен келгенде үйгө айланайын, булар эмне наркомандарбы? Жана эмне наркобарондорду кармайт го, омондор менен. Наркобаронду кармагандай келишкен. Биз бүт барын бергенбиз. Прокуратурага да бергенбиз, УВДга да бергенбиз. Ошонун баары азыр козголуп келди окшойт, видимо. Азыр ушу чечишет го эмне болотчу. Иши кылып элдин талабы момундай. Бизге ушу калыс чечип беришсин. Ушул баладан кутулсун, мандатын алсын. Ушу мандатын эле таянып көп иштерди кылып атат да. Бул деген жана жайыт жердин председатели да болгон, жайыт жердин председатели болуп дагы ар жагы булгуп атат. Муну чукуган киши жок болуп атат да. Жакшылап чукуш керек муну. Көп нерсеси табылат. Кошумчаңыздар барбы? Кошумча сүйлөгөндөр келиңиздер. Биз могу экинчи тарапта. Эжеке сиз да бияк экинчи тарап. Эмне болуп атат эже? Айткандай уктуңуз сиз. Хорошо. Вы представьтесь. Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел, журналисттер, медиапортал. Сиз бияка ким болосуз? Айткандай эле элди бөлүп жарып атабы, же тууган болосузбу, же кимси болосуз? Мен деген местный, коренной житель села Мыкан. Аламединский район, село Мыкан, Ленинский айыл өкмөтү. Вот мы все жители села Мыкан, коренные жители. Не талашсыздар, эмнеге буларды бөлүп атат? Силерди бөлүп атат, вообще эчтеке талашкан жокпуз. Биз өзүбүздүн балабызга келдик.
А вот они, я не знаю, что они пришли. Своего мальчика. Они вообще не наши, не ленинские, без ленинские. Это все неправда. Алар болсо незаконно заплатили, оказывается, деньги за участки, а теперь не могут получить эти участки. И Кайрат защищает эти участки, говорит, незаконно, да. А они, им же теперь эти участки алыш керек да. Эмеси боюнча, талабы боюнча, он же запретил застройку земель, правильно? Амнистию дал до какого-то года, а калган 21-ci жылдан кийин уже нельзя застроить. Все. Ну вот это закон требует, чтобы закон только соблюдался и все. А мы не против этих людей. Да. Мы зам чегинде, мы лишнее себе не позволяем. Хотя могли бы. Но конечно, мы тихо ждем. Мы акырын ждем. Мына 20 жыл болды, 30 жыл болды. Жалко, я не принесла. У меня есть книга очереди. Мы стоим, айыл өкмөттө очередьте турабыз. Айыл тургундар болуп жер ала албайсаң, тигилер алып отур ошондо. Тигилер живут на нем, жыргап, чардап. Очередьте турушат да, эки очередьте турабыз. Мына мен деген мать-одиночка, эки балам темселеп жүрөт. Канчабыздын балдары гастарбайтер болуп жүрүшөт, канчабыздын балдары квартира алып жүрүшөт. 1 метр, 1 сантиметр жерибиз жок. Балдарыбыз талалып калды. Жер жок бизде. Биз өзүбүз очередке жер жок. Ленинский жители Ленинского айыл өкмөтү темселеп жүрөт, а зато на землях Ленинского айыл өкмөтү живут посторонние люди. Абсолютно. Без ошого заявления. Нет, там есть, которые купили эти земли, как земледольщики же, правильно? Ну ладно, по назначению. Ну, они же должны тогда выращивать, садить сельхозкультуры всякие. Они берут, застраивают. Там с кем-то 50 на 50 делают. Там бир гектардан акация 17 участок чөт экен. Анан 17 жарымыз канча болуп калат? 8 участок өзүнө калат экен, 8 участок башка бирөөгө калат экен. Анан Аламындагы айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, келишим түзүп туруп, анан сатып атышат уже. Биз айдатып атабыз. Застройка идет, пахотный земли. Ата бабалардан калган жерди айдатып атабыз, да? А мы приходим, а у нас утром стоят фундаменты. Вот, а мы не можем палить, без не можем палить. Они нарушают закон этого Садыра Джапарова, который он создал. Мы только его держимся за этот закон, а они нарушают. Рядом наш участок, мы не можем полить свой огород, мы не можем вырастить продуктовый. Стоп беспредел. Медиапортал, Кайрат Кенжебаев, журналист. Анан кийин булар бизге кайрана бир жала жаап атпайбы? Жок, Майкамбаев Кайратка деп жала жаап атабыз. Ошол камалсын эл бөлүп жаап атабыз. Ким ошол депутат экен? Алар ошо сиздердин укукту коргоп атабы ошондо? Естественно, ал биздин эң патриот, эң герой. Мамлекеттин жерлерин коргоп атат. Мамлекеттин жери, ФПС жерлер салынып, үйлөр талкаланып атпайбы? Бүт талкаланып жерлер. Анан бир айыл өкмөтү, Ленинский менен Аламындагы айыл өкмөтү ортосунда бир келишим бар окшойт да. Ошо менен Аламындагы айыл өкмөтү башка постановление, фиктивный постановление бүт жерлерди берип атышат башкаларга. Ошентип застройка идет. ФПС жерлерди. Ошондой кылып атат деп атасыздар. Аламидин айыл өкмөт, мы вышли, прокурорский проверка болду. Постановление бар экен, анан ким жазат? Ошо печати бар экен. Постановление есть, экспертиза есть. Экспертиза есть. Все документально у нас доказано. Мы голословно ничего не говорим. Да. Мы голословно ничего не говорим. Это глава Аламидинского айыл өкмөтү. Мы голословно ничего не говорим. Мы пошли на наши земли, на наши же земли айланайын. 16 гектар наших земель застраивается, а наши дети вот так талалап жүрөт десек, а что мы сделаем? Мы купили? Ассаламу алейкум. Мен Аралбаев Шейшен, Мыкан айылынын тургунумун. Тут даже геп анда эмес, жанагы застройка биздики, сиздики деген геп анда эмес. Геп жанагы биздин мамлекеттин жерлери салынып атат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушунун баарын ар бир квадратный метрге чейин баарын иштетип, продовольственный программа ушунун баарын элди баксын деп туруп неметип атса, бияктын баары застройка кылып атышат. Бир айыл өкмөттөн Байке ошондо мен такталайынчы. Булар деле Ленин Жок, азыр кой тур. Жок, кой тур. Бирден түшүнүп алдым. Мындай болуп атат. Бул келген тургундарга кайсы айыл өкмөт, силер кайсы айыл өкмөт? Не знаем. Азыр кой турсаңар мен түшүндүрүп берейин. Подставные лица. Булар болсо мындай болуп атат. Биздин
Ленин айыл өкмөттүн жерлерин эки айыл өкмөттүн башчылары сатып атышат. Ошондо саткан жерлер болсо мына ушул адамдарга сатып атышат. Эмне үчүн башкаларга сатыш керек? Бизге бербей, тургундарга берсең, мыйзам мындай дейт. Бир жолу участок алса болот, турабы? Ошо жашаган прописка боюнча. Ошо как положено турабыз. 1000ден ашык адам турат. Биздин Ленин аймактын 2000 киши да. Булар болсо, ооба, кезекте турабыз. Жылда 10 жыл, 20 жыл, ооба, 30 жыл тургандар бар да. Булар болсо келип туруп бир күн турбай, вообще тиешеси жок. Пропискасы башка жактыкы. Ошон үчүн мүмкүн ушул шыбап атышат азыр межрегиональный анапына. Бул айтканы биздин жерлерди, биздин Ленин айыл өкмөттүн жерлерин башка айыл өкмөттө жашагандар келип алып атышат деп. Ошондой сөз болуп атат да. Мыйзам ага жол бербейт. Бул кылмыш. Бул кылмыш. Ошондо мына адамдар акчасын берип койгон 100%. Ушулар мына кайратты жабыш керек, камаш керек деп аткандар, булар акчасын берип коюшкан, а биз болсо ушул Ленин аймактын тургундары булар биз бербей атпайбыз, бербей жатабыз. Жок, кайратка берген жок. Буларды жанагы башчылар сатып атышат. Кайрат болсо ушунун баарын чукуп чыгып ачыкка чыгарып атат. Мына сем байтабы тигил тарапка. Конечно, жакпайт да. Булар болсо 4-5 миң доллардан алыш керек участканы. Мен сүйлөшкөм ошо кебиркилер менен, ай, эмне болуп атасыңар? Эмне үчүн десек, биз кызыл китеп менен алсак 15-20 миң долларга айланып калат, турабы? Закондоштурган жерди алсак, а биякты 4-5 миңге алып атабыз дейт. А документально эчтеке жок болуп атат, ай. Новостройканын баары эле ошо. Эч кимдин документи жок, анан берет. Кайка барышат, берет деп эле басып алыш керек болуп атат. Биз болсо бербей атабыз. Мына биздин кайратыбыз, биздин депутат. Бул алдыда биздин сурообуз менен алдыда барып ушуну ачык айтып, пресс-конференция силерге окшогон журналисттерге ачык баарын айтып атса, барып туруп камап атышат. Оозун жабыш керек да. Ар кайсы бир межрегиональный деп туруп ошону бир сөз үчүн, а биякта кылмыш болуп атат. Фундаменттер коюлуп атат, эч ким иштеке эч кимди жаппайт. А бирдемени туура эмес айтып алган, мына допустим мен азыр ачык айтып атам, мына бийлик ушундай тигин, мен деле мүмкүн барып камап таштайт. Ушундай болуп атат да. Бизге акыйкат керек, бизге иштеке кереги жок. Сиздердин депутат Кайрат мырза, ал ошол силердин жергиликтүү мурдатан келаткан тургундардын кызыкчылыгын коргоп, кезеги менен жер алсын деп, а бирок мында чет жак башкалар келип, монте жеңиштен пара берип же каргандай жолдор менен басып алып, салбасын деп атат да, ошол эле. Бүт мына биздин үлүш жерлерибизге салынып кетти. ГФСУ деген жана мамлекеттин жерине салынып кетти. Ошо жерде биз прокуратура эч кандай документи жок. Ошо азыр ошо биз прокуратурага кайрылганбыз, анапуна прокурорский проверка болгон, келген. Эч кандай документтери жок. Постановление липовый жана жөн эле кагаз. Бизде мыйзам боюнча айыл өкмөт сатышка укугу жок, турабы? Жерди саткан деген жокту бизде. Айыл өкмөт анын баарын иштетиш керек. Же болбосо жана кезек менен жерди айтып атасызбы, ФПС. Айыл чарба, ФПС, ГФСУ, пастбищный, үлүш жер баары талкаланып атат. Баары. Ошо категориянын баарында жерлер турат, тамдар турат, салынып. Биз азыр мына ишенбесеңер азыр барып көрсөтөбүз. Канча журналист, Кактус медиа теги бул мына Улук мырза да келип тартып кеткен. Анын баары жүрөт, YouTube'да, интернетте жүрөт анын баары. Канча жылдан бери күрөшүп келатабыз. Эми болсо аны барып камап атат. Жазаган иши ушул болуп атат. Камап атат. Ачык ушунун баарын айтып атканга. Ачыкка чыгарган вот это беззаконие, беспределды ачыкка чыгарган жигитти, который батыр вообще на его камап атышат. Муну жанагы эмени көрсөңөр, пресс-конференция, акыркы пресс-конференциясында уже айтты ачык эле, бул кармушка. Бул деген кармушка чоңдор ушуну акчаны чөнтөктөрүнө салып атат депчи. Сразу камабады. Жерлерибизди сатып атат. Азыр соттук процесс болуп атат, ооба, мера пресечения күтүп атабыз. Болду да процесс азыр. Билбейм, азыр болуш керек күтүп атабыз. Чыгарып салышты. Болбойт. Жана айдашты го өлө. 16 гектар. Биз сүйлөгөндө кошумчаңыздар барбы? Түшүндүм, силер кошумчаңыздар барбы? Эмесе биз сотко кирип чыгалы да азырчы. Хорошо. Кошумчаңыздар барбы эке? Кандай кошумча? Мы требуем освобождения нашего депутата, который борется за справедливость. Он борется не в собственных интересах, он борется за права своего аила.
И мы просим освобождения нашего добросовестного, добропорядочного. Это можете опросить весь АИЛ, только хорошие. Коренные жители про него говорят хорошее, потому что он ни в чем не нуждается. Он только за права. Просим освобождения. Мы были вчера у губернатора. Нас принял не губернатор, а зам. И он составил протокол о проверке руководства Аильского, да? Это есть протокол у нас на руках, потому что на Кульбаева были возбуждены дела и постоянно 8 уголовных дел, и они всегда прекращаются. Хайрале. Теперь он служебную проверку назначает. Это незаконно его задержат, несправедливо. Это все. Теперь мы требуем освобождения, потому что он только за народ, за справедливость. Бұл мындай болуп атат да. Чоңдор ушу биздин ушу кайра чуркап жүрүп, ушу фактыларды, кылмыштардын баарын чыгарып, прокуратурага, мына генеральныйга да барганбыз, губернатор баарына эле барганбыз. Иштер козголот. Допустим, бир айыл өкмөткө 8 иш козголгон. Козголот, анан таптаза деп туруп кайта чыгарып жиберет. Домашний арест, дагы бирдеме деп туруп чыгарып жиберишет. Кылмыштар бар да. Жөн эле уголовный иш козголбойт да. 8 жолу тем более. Анан болсо биякта мына кайратка иштеке жок. Иш кандай кылмыш иштеке жок. Жөн эле артынан жасып жүргөнбү, видео, аудио иши кылып контексттен сууруп туруп, полностью айткан сөзү баарыбыз деле айтабыз да. Мына биздин айыл өкмөттүн жерин келип тиги башка айыл өкмөттүн жарандары келип басып алды деп ушундай. Ушуну сууруп туруп неметсе, мен деле азыр трайбализм болуп кете берем да. Действительно, реально кылмыштар жок. Бир да иш жок. Бир да сатты же урдады деген иштеке жок. Бирок мунун эме жанагы көтөргөн иштердин баары кылмыш. Жанагы чоңдордун кылмыштарын баарын көтөргөн. Айтып салбадыбы, айтып салды. Эми айткандын оозу жаман да. Туурабы? Барып мына ЮСТ жатат азыр. 3 жылдан бери качан кармалды эми? Мурда күнү. Мурда күнү. Азыр башкарууга чарасы каралып атат да. Казыр мына незаконно салынған. Чили тарапта адвокаты барбы? Адвокаты бар. Можно добавить. Незаконно салынған жерлерде, незаконно действияларды, незаконно против закона, против мыйзам чыгып, биздин балабыз пострадал, да, чындыкты айтыпчы. А зато, которые наши главы, чоңдор, главы вот сидят, фальшивые постановления выдают, застраиваются на наших землях Ленинского айыл өкмөтү, алар иштеп атышат. Бул кандай мыйзам, бул кандай? Түшүнбөйбүз. Дагы кошуп койсом болобу? Бул мындай болуп атат да. Ошондо түшүнүп алчы, Ленин айыл өкмөтү атпайсызбы? Ошондо кайсы айылдар келет? Бул Садовой менен Ленин. Жок, Садовой эмес. Ленин айыл өкмөткө мына Ленинский, Мыкан, Константиновка кирет. Ошо жерлердин Садовой деп өстөрү ат коюп алышты. Жок, Садовой Аламүдүнгө кирет. Аламүдүнгө? Аламүдүнгө кирет. Аламүдүн айыл өкмөтү, ГЭС-2 ушулар. Булардын жерлери жок. Жерлер жана баары пахотный жана сельхозугодия биздики. Булар болсо мындай кылып атат. Бир айыл өкмөткө, бир айыл өкмөткө передача кылып атат. Макул, даже передача кылсаң деле целевое назначение, орусча болобу кошуп кетсем. Целевое назначение не должно меняться. Целевое назначение остается все равно пашня. Булар болсо багыты боюнча передача болгондон кийин сразу новостройкалар пайда болуп атат. А биздин балдарыбыз пенсиялеп жүрөт, квартиралап, гастарбайтер болуп, а зато у нас жок, макул, бизге жана участка деген жокпуз. Биз андай керек жок бизге. Эчтеке участка бергиле деген жокпуз. Ушуну айдатыш керек. Сельхоз назначение ойдон калсын деп атабыз. Ушундай болуп атат. Булардын айтканы мындай болуп атат. Эмне үчүн салып атышат? Самозахват эмес. Үлүш жери болсо, допустим, сиздики, мен барып фундамент салсам, сиз мага заявление барып жазыш керексиз, туурабы? Мыйзам боюнча мен мына жериме, үлүш жериме барып фундамент салды деп. Сиз заявление бербесеңиз, значит, сиз соучастниксиз, туурабы? Бар оңой эле да, милициялар айтып атат, ой, жок, аны табыш керек, анчы керек, минчи керек. По-любому салынбаш керек. Салдыбы кама. Истепан эмне кереги бар? Картадан кара, кимге мына
4-5 гектар кимдики, тигиники, аны да кама, турабы? Же болбосо мыйзамда мындай бар, иштетилбейби? Үлүш жер, допустим, элге берилдиби, иштетилсин деп. Иштетилбейби? Изымания болсун. Алып койсун. Эмне жер жатат, 2-3 жыл жатат. Бар ошондой жерлер. Күтүп атышат да, сатам, застройка кылам деп. Рахмат экен. Биз бияк кеттик, сиз уктук, экинчи азыр, экинчи тарапта уктук. Бул сотко кирип чыгалы азыр. Сотко киргенге аракет кылабыз. Аякта эмне болуп атат? Бүгүн башкаруу чарасы узартылабы же камана чыгарылабы? Ушу айтып жаткан депутат эки тарапты уктук, а сотко кирип көрөлү. Салам алейкумдар. Кайрат Кенжебаев, журналист. 101 предел. Ну, Майкамбаев Кайраттын иши боюнча кимден асык болуп маалымат? Санкция каралып атат, санкция закрытый жүрөт. Азыр бүтө элекпи санкциясы? Бүтө элек. Чыккандан кийин маалымат алсаңыздар. Санкция качан башталды эле саат? Кароо иштеп жарым сааттай болуп калды башталган. Жаңы эле башталды, рахмат. Азыр башкаруу чара жаңы эле каралды дейт. Бир аз убакыттан кийин белгилүү болот дейт. Ага чейин биз күтүп турабыз. Паспорт есть с собой? Пропусти ее, пропусти. Бәке, сіз адвокатсыз? Да. Кандай болду? Мен баш карап камалган боюнча. Не знаю, что прям не знаю. Процесс закрытый. А в каком кабинете идет? 40 студиясы. Во дворе, да? 40-й, да? Нет, 21-й. Кайраттын жери эмес. Ал жерди $3000 канча долларга сатып алса, үлүш ээлеринин жерлери. Биз дагы жашаганга, үй курганга, үй бүлө курганга укуктуубуз да, ушу бардык эле жарандар катары. Анан кийин булар азыр биз сурадык да. Эки тарап сурасак айтат, биздин ошол айыл өкмөттүн дейт. Айыл чарба багытында, үлүш багытында болгон жерлерибиз бар да дейт. Ошол жерге барып эле фундамент салып алышат, ошол үлүштүн ээлери менен биригип алышып, бири-бирине кызыкчылык болуп атат. Ал 100% жалгансыз. Туура эмес информация. Мен тууралайын дегенибиз, бул жерде ал жерде бир 30 дольщик бар. Илгертеден бала чакасы менен калган үлүш жерлери. Ал үлүш жерлери өздөрү заявление жазып, акимиатка документ толтуруп, бул потеря, сельхоз потеря деп коет. Ал жерге суга эмелерден токтоткондон кийин канча жыл турганда өздөрүнүн заявлениясы менен элге таратып бермей максаты. Ала ошол булардын могу жерде айтып аткан Мыкан деген арка айылдан бизди ошол жерде эле жашап аткандар болсо, жашап аткандарга тоскоол кылып атат. Биздин жерлер, биз ошол жерлерди биз кой багышыбыз керек, башка жакта кылышыбыз керекпи депчи. Тоскоол кылганы ошол болуп атат. Жамилеже. Кеңсиз. Жоқ, мен азыр даяр емеспін азыр. Даяр емеспі? Даяр емеспін, материалды да полный билбейм да. Ким бар да кошумча? Байке жакшы төлөп берди. Мен кошумчалаганда биз деле мынакей биз азыр эки тарапта уктуңар өзүңөр делечи. Боштондукта да биздин кызыкчылыкты коргоп атат Кайрат депутатчы. Анан силерде болсо ошо бай үлүш жери менен биригип алып, ошондой жерлерге бир күн уктап турсаң эле биздин үлүш жерлерге, жайыт жерлерге фундаменттер түшүп калып атат дейт. Бул мыйзамсыз камалыш керек. Мындай болуп туура. Биз делечи эки тарап болуп сизге дагы рахмат. Себеби бул баланын баленин баарын өзүнө өзү кылды. Биз деле ушундай кылып, ушу өсүп келаткан баланы биз ушул жакка ушундай кылалы дегенде эч кандай ой жок болчу. Акыркы күндөрү мынакей эл, бул элдин да бир кичине эле бир проценти бүгүн жумуш иш күн болгондуктан баягы келе алган жок. Бул жакта азыр биз биринчи тартылганда, эжелер айтканда биз деле баягы бүгүнкү эле эмени косуп айттык эле. Азыр биз тигил жактыкындагы угуп калып, уже айтууга туура келип атат. Бул жакта эң талаш, эң ортодогу эме, бул жакта чек ара. Эки айыл өкмөттүн ортосунда чек ара бар.
мурунку айыл өкмөттөрдөн кыйда бир өтүп кеткен экен биздин түшүнүгүбүздө. Аны айыл өкмөттөр мыйзам жолунда чечип атат, эки айыл өкмөт депутаттар менен ошо мыйзам жолунда болгон үчүн документ колдон колго өткөн үчүн мынакей минуска чейин жетти. Ошол жака келгенде эле баягы мурун катталбай калыптыр бир какой-то контурлары. Ошол жака келгенде мына ушул баланын эмеси башталды. Азыр биз деле сураштырып көрүп, биз деле иликтеп көрсөк, өзүнүн кызыкчылыгы бар экен. Ошол өтүп кете турган жакта бул баланын жерлери бар экен. Гектар. Мурунку убакта деген баягы орустар бир кеткен бир убакыт болбойбу, илгери немистер кеткенде, алар таштап кеткен. Бул кайненесине, дагы бирөөнө мына могу жакта жүргөндөргө деле ушинтип каттап кое бериптир бул бала. Азыр булардын баарын тааныйбыз. Таанып көрсөк, бирөөсү теге кошунасы болсо, бирөөсү эжесинин подружкасы, бир эле тууган 2-3 эле семьянын эле бала чакка келин-кесектер менен келгендер. Эгерде ушундай болсо мынакей эли келет болчу. Ленскийдин эли мынакей биздин аркабызда турат. Мындай айткандачы, анан ушул сиздерге окшоп баягы ортодо журналисттерге бунун өзүнүн эмеси, бул бала алып келип эле биздин баягы кыжырыбызга тийип ушул күнгө туура келе турганы, алып келип эле поляга келет дагы, жана айтып өттү го эжелер, жүргүлө силерге жер беребиз, алып беребиз дейт дагы, анан эли кылат да, ушул жерден сүйлөп, жалган маалыматтарды берип, бул айыл өкмөттөр сатты, мындай кылды, тиңдей кылды, мындай кылды. Биз угуп жетип барганыбызча, биз активисттерден биякта жок качып кетет. Биз улукту да кубалап көрдүк. Дагы бир журналисттер да кубалап көрдүк. Карбегон Оштомун тияктан бияктан дедик, биз чарчадык, биздин жумушубуз бар да. Андан кийин дагы бир журналисттер бар болчу. Аны биз парктан барып кармадык. Парктан. Ал жакка барып паркка барып кармаганыбызда, ал дагы ошо эмесин айттым, ушундай кылыптыр, жалдап биз бардык депчи. Анан айткан, эки тараптуу укпайсыңарбы? Бир эле кичине кызыкчылык үчүн эле анан кийин тиги YouTubeга чыгып, телевизорго чыгара бересиңарбы? Деген күндөр ушул үчүн талаш тартыш болгон. Аягында уже биз РОВДга бардык, прокуратурага бардык, Зулушевка чейин даже каттарыбыздын баарын таштадык, жолугушта деле айттык. Президент ошондо бул бала керет дагы акимди деле сөгүп салып чыгып кетет. Прокурордун сөгүп аткан убагына мынакей биз үстүнөн чыкканбыз. Анын Майканбаевдин жанында Аралбаев ким? Омбудсменде ким? Юрист болгон Урмат. Мынакей азыр ошонун кишинин энеси, карындаштары жүрөт ушул жактачы. Анын ишине чейин барганбыз. Сен токтот, ушу Кайрат менен сүйлөшчү десек, менин тилимди албайт деген. Ишин алды, мындай бардык да, биз суранып бардык анын арасында, биз ушал деген жокпуз. Кайрат менен сен жакшы келсиң, эки айылдын эле эмесин бириктиречи, мындай кылалчы. Бирок ага да көнбөй койгон. Анан эле биз монтип барабыз да, карапайым элге барат эле да, келсе элечи, каяктан келсеңер ошол жака баргыла. Понаехали дейт экен, дагы бирдекеде орусчалап сөгөт экен. Ошонун баарыбыз жыйналып анан ошо жазганга туура келдик. Арызыбыз бар, өткөргөнбүз. Мынакей 1 жыл болду, 1 жылдан кийин мынакей уже эми каралып атат ошо ишибиз. Биз эле муну бир кара санаган жокпуз. Бир гана бир келишели деп аракет кылдык, ортого киши деле салдык. Мына балдар деле барды мынакей суранып. Айыл өкмөттөргө деле барып бардык, мынакей алар деле иштеткен жокпуз. Бирдеке кылбайсыңарбы, жолуңузду оңдобойсуңар десек, чек ара чечилбейт. Чек ара чечилсе анан жолуңарды оңдойбуз дейт. Биз ошол жакта жашайбыз. Автобусту киргизип берди, автобустар таңкылдап жүрөт. Айыл өкмөттөрү мыйзамсыз жана жасалма документтер менен жер сатып атат дешти да, бул кандай? Эми аны азыр айыл өкмөтү дагы 8 жолу кылмыш козголгон, анан тигине мындай деп кошумчалар болду да ошол. Эми азыр биз бул баланы азыр мен деле айтып берсем деле болот да. Момуткен монча мен мисалы үчүн билбегенден айткым келбейт. Бирок мынакей бу жакта бир киши жүрдү эле кетип калыптыр. 22 гектар саткан мен билем деген кылмыш издери бар бияка. Карайт мунун дагы. А биз антип каралай берсек боло берет экен да. Эгерде мыйзам жолунда болуп атканда иштеп атат, жакшынакай иштерин кылып атышат. Анын баары өзү мыйзам жолунда жооп берет. Документ туура болгон үчүн өтүп атат. Өйдө жакка чейин кетип атат. Анан карапайым элге анан жер алып үй салалы деп биз деле аракет кылабыз. Чек араны белгилесе, балким буйруп калса биз каяка барышыбыз керек? Келдиңер, келгендирсиңер дейт. Каяка барышыбыз керек биз? Кыргызстандан келгенден келебиз да, ушу жакта элибизди эл кылып. Мына мен азыр 28 жыл болду ушу Аламүндө жашаганыма. 5 жыл болду мен ушу жакта үй алганым эмес, квартирада жүргөм мен. Чынын айтканда, жетпейбиз. Акчабыз чогулса 30-40 миң, 50 миң долларды чогулта албайбыз. Анан ошого эле бут тоскон ушу балким чечилип калса, балким ошо очередке тургандан тийип калабы деген үмүттөнүп жүргөндөрүбүз да бар арабызда. Квартиралап 10-15-20 миңге чейин чыгарып ийди азыр кыйналгандар көп. Эми ушун деле баягы угуп, президентибиз укса деле ушул бир көңүл бөлүп койсо, бир кишинин кызыкчылыгын ойлогон толтура. Мунун зөөкүрлүгүнөн коркушат, балким бирдемкесине алданышат. Ушу бүгүнкү сотубуз эле ушу акыйкатты эле чыгарып берет деген биз ошону эле гана тилейбиз. Акыйкатты чыгарып берсин. Бул азыркы келгендер, бул эжелер ушунун туугандары да. Анан эл деле жок бул жерде. Буну ертип жүргөн эл деле жок. Бул элди заблужденияга киргизип атат.
мындай фактически эле ойлоп көрөлү да. Бирөөнүн жерин ким ээлейт азыркы заманда өзүңүз эле ойлоп көрсөңүздөр. Бирөөнүн жерин барып ээлесең башыңды жаап атышат. Ал булар биздин жерибизди кирип алып ээлеп атат. Андай эмес маселе. Маселе граница боюнча. Маселе сатылып алынган үлүстүн ээлери алар алган да, аны эле салып алган. Именно жанакы жайыт жерлер деген боюнча азыр эле бир байки бул жерде жүрүп эле кетип калды. Именно ошол заключенияларын Минсельхозго чейин барып чыгарып, бул жайыт комитеттин төрагасы болуп турган деп ушул жерде бизге айтып отурду азыр эле. Мен заключениясын алдым, 22 гектар жерди сатыптыр. Мен алып келип азыр сотко бердим эле, ошол дагы каралыш керек деп ушул жерде жүрдүк. Азыр эми эле жүргөн туурабы? Ама Майкамбаев кайратты, сотко берипти. Азыр ушул жерде каралыш керек ошол деп. Барасыз бул жерде. Бөлүп жаруу, анан ошо байкен эки эмеси дагы толтура экен. Бөлүп жаруу боюнча айтышты. Булар заблужденияга киргизип, жайыт жерлерди именно ушул саткандыгын азыркы байке арызы менен берип туруп, бул жакта турат азыр. Ошол каралып атат. Далилдин баары. 22 гектар жерге заключение Минсельхоздон чыгарып келип тапшырыптыр ал. Тапшырдым деди. Анан эми булар баштарды айландырып биздин жерлерибизди ээлеп келип атат. Бирөөнүн огородуна 1 метр кирип көрчү эмне кылат экен азыр. Калпайтып Заблуждение туугандарын алып келип алып, ушинтипчи. Каяк болсо ушуларды ээрчитип алат азырчы. Ушул мектептин мугалимдерин ээрчитип келип алыптыр. Директор менен жакшы экен да. Директор кыйнап кетириптир да. Ошол кайсы Ленин айылып өттүнбү же Мыкандымбы? Мугалимдер. Ошо мугалимдер булар. Арасында келип алыптыр. Жана тартылган бар эле, Бизде бар азыр кетип калды. Силерге сүйлөгөн жок. Ушундай. Бирдеме болсо эле туугандарын ээрчитип чыгып туруп, барып баса калып, как будто артынан эл ээрчитип жүргөн сыяктуу кылып, булар сүйлөшүп алган. Булардын таптаяр бардыгычы. Азыр биз сүйлөгөндөрүн карап койсоңуз, биздин жерге кирип атат деп. 1 метр бирөөнүн жерине киргизбейт азыркы заманда. Түшүндүм. Эми азыр соттун чечими чыксын. Ошону күтөлү, соттун чечими чыксын, башкаруу чарасы эмне болот, ошондо белгилүү болот да. Үй камагына чыгабы же узартылабы? Үй камагына чыкпасын биздин талабыбыз. Сизден талап ошо камалсын деп атасыздар да. Тигилер болсо чыксын деп атат да. Эми ушуну ортодогу чекиттен сот койсо керек да азырчы. Жана тергөө судьясы деп коет. Ошол карап атыптыр азыр. Биз эми баарыбыз ошонун чечимин күтөлү да. Күтөлү аны жоонугалы. Болсо бул немеси кайра эле дагы башталат. Айылдарга кирип келгиндисиңер силерге мен жашоо бербеймин. Буга чейин канча айыл эмелерди мен Садовыйды, Акжар, бүт эмелерди, жаңы конуштарды басып келгенмин, всех бардыгын эме чыгарам бул жерден, түрткүлөгөмүн, бульдозер менен алып келип бузуп жок кыламын. Силер келгиндилерге бул жерге орун жок. Биз местные жители, мы коренные жители, биз жашашыбыз керек деп эме кылат. Ошентип бизди постоянно эме кылып, коркутуп, үркүтүп, ошондой эме иштерди жүргүзүп кетет. Анан кийин эл жок болгон маалда, жогоруда айтылгандай, келет, дежурный 4 аялды жетелеп келет, тартат, маалымат блогерлерин чакырып келип, тартып терс эмелерди чыгарышат да. Өзүнө өткөндө биз келгенде телевидение алып келип чыгарган да. Эч ким жок убакта өзүнүн дежурный туугандарын алып келе калып туруп. Резко. Айылдын этегине кире калып эле айылды көрсөтүп, мына басып алгандар деп эле бирдемелерди тартат да. Келгиндилер деп айрыкча ошо келгинди дегенде. Как будто өзү бир жакшынакай иш кылып жүргөндөй кылып тартат. Алдарга барып, тияка бара калып. Бул өзүнүн уголовнияларын жабыш үчүн бул. Муну билип калдык биз. Ошол. Түшүнүктүү. Эми азыр соттун чечимин күтөлү. Сот кандай чечет, ошондон белгилүү болот го дейм да. Биз буну үй камагына чыгышына да эме каршыбыз. Камалсын деген эмес. Только камалсын. Жазасын алып, ушунча элдин үнү угулуш керек да. Жазасын алып, жазасын алсын. Бизди кандай кууратты? Мандатын алып, вообще мандатын алсын. Сессия болот экенде, мына кежекке айтып турбадыбы? Сессиясына барабыз. Ал жака деле биз барып кайрылдык да, 2 айлык өкмөт 2 айлык ичинде бирип келечи, чек араны белгилегечи, биз деле нормаль жашагыбыз келет. Кудасы өк, кыздарды чакырсак, даңгыл жол, эч ким келбейт, жана Шанхай, Садовыйда жашайбыз десек, биздин айыл өкмөт чек ара белгиленгенде жол оңдойбуз дейт. Анан ошол боюнча биз активисттер чогулуп, мынакей жамаат болуп атыптыр. Ал жакка да барып катышып көрдүк. Жок, бербейт экен. Сессия башталды, ошо урушту баштап коет экен да. Кырылып, согушуп кетет экен. Болду сессия текшерип көрсө ошол жактан бир жылда канча сессия болот. Башка айыл өкмөттөрдү көрсөңөр, сессия анда мындай эле чечет, кол коет, бүт бар жасалып атат. Ленинскийдин элдер деле кыйналып кетти ушундайла. Сессиясы башталганда өзүнүн баягындай бандит эмеле дежурный бандиттерин коюп коет. Бир эмени баштап коюп эле, аягына чыкпай эле,
уу болот. Жана турушта аз келгенде. Мына азыркы мисалы үчүн ошолор мисалы үчүн пол жугуучу деле сессияга катышат. Башка жакта иштегени деле сессияга катышат. Столовойдо иштегени деле сессияга катышат. Аякта депутат болгондор жөн эле отурушат. Спикер уже канча жыл алмашты мынакей. Уже Шакиев кетти, берки экинчиси кетти, уже мына кетип атса, болоюн деген эч ким жокту, уже баары жүрүп тажапчы. Мына ушунга эчтеке чечилбей атат азыр. Түшүнүктүү. Эмне болуп атат? Пока на 20 дней его. Жаңы эле алып кеттим, кайра. Ее нет. Байке каралып бүттүрүү я. Эмне дейт? Жолун кимден сокпоп? Деме камалда окшойт. Камалда. Биз азыр ошо Аламүйдүн райондук сотундагы айылдык кеңештин депутаты Майканбаев Кайраттын ишин чагылдырдык. Эки тарапты тең уктук. Эки тараптын бири-бирине коюп жаткан дооматтарын да уктук. Бул эми албетте өкүндүрөт. Айылынын ушул жердин айынан эки жаатка бөлүнүп калганы кимди гана болбосун өкүндүрбөй койбойт. Ал эми Аламүйдүн райондук соту азыркы учурда карап бүттү. Ошо айылдык кеңеш депутаты Майканбаев Кайраттын баш коргоо чарасын тергөө судьясынын чечимине ылайык 29 майга чейин Кайрат Майканбаев тергөө жүргөн учурда камакта калтырылыптыр 29 майга чейин. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз эми бул иште дагы ошо айыл жергесине барып жерден тартып көрсөтсөк албетте жакшы болот. Экинчи кийинки бөлүгү иликтөө ошол Мыкан айылында, тагыраагы Лилин айылдык айыл өкмөтүнүн аймагында болмокчу. Ушу менен коштошобуз. Саламаттаңыздар. Бизди ар дайым акмалап, биздин каналга жазылыңыздар.